мындай көрсөткүчтөр бар да. Өлкөнүн өнүгүү жолуна түшүрүү мындай көрсөткүчтөр биринчи негизгилери таза шайлоо, сөз эркиндиги күчтүү жарандык коом, экинчиси. Үчүнчү ачыктык, прозрачность. Төртүнчү адилеттүү сот. Бул дүйнөлүк өнүгө турган өлкөлөрдүн мындай көрсөткүчтөрү, нормалар да. Андан башка дагы дүйнөнүн рейтингин текшере турган өлкөлөрдүн мына биринчи өлкөдө жашаш үчүн, калыш үчүн же башка өлкөнү тандаш үчүн адамдар эмнелерди карайт? Биринчи коопсуздук. Мен ошол өлкөдө жашап атам, ошо же бир жака өлкөгө көчүп барам, мен коопсуздугум сакталабы? Экинчи билим берүү. Менин балдарым ошол жерде жакшы билим алабы? Үчүнчү медициналык тармак. Ооруп калсам жакшы мени ошол өлкөдө сактай алабы? Төртүнчү адилеттүү сот бийлиги. Менин укугум корголобу? Спор болсо мени сот бийлиги туура чечим кабыл алып береби? Bunday reytinglerdi толтура misal келтирсөт. Ар биринде сот бийлиги аталат. Сот бийлиги качан көз адилеттүү болот? Качан адилеттүү болгондо, көз карандысыз болгондо сот бийлиги адилеттүү болот. Көз карандысыз болгондо адилеттүү болгон сот бийлиги ошол орносо, ошол өлкөдө реформалар дагы ишке ашат. Кош бериңиздер. Демек, эң негизги бул сот, адилеттүү сот экен. Ушул тармакка барып атасыз. Сиздин жоопкерчилигиңиз аябай чоң. Биз бир бийлик бутагы болсоңуз, сиз бир бийлик бутагысыз эртегечи. Сизден көп нерсе, биздин жасай турган өлкөнүн реформасы, президенттин багыты, өкмөттүн баары сизден зависит этет.